Саламатсыңар балдар. Биздин сабактын темасы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу. Жугуштуу эмес оорулар адамдан адамга жукпай турган өнөкөт оору катары белгилүү. Алар узакка созулат жана жайы күчөйт. Жыл сайын жугуштуу эмес оорулардан 41 миллион адам көз жумат. Бул дүйнө жүзүндөгү бардык учурлардын 70%-ын түзөт. Негизи жугуштуу эмес ооруларга төмөнкүлөр кирет. Жүрөк кан тамыр оорулары, онкологиялык оорулар, өпкөнүн өнөкөт оорулары, кант диабети. Бул оорулардын бардыгы негизги 4 тобокелчилик фактору: тамеки пайдалануу, алкоголь колдонуу, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги жана начар тамактануудан улам пайда болот. Аларды жүрүм-турум факторлору деп аташат. Анткени алар бүтүндөй адамдардын жүрүм-турумунан көз каранды жана ага ылайык ар бир адам аларды көзөмөлдөй алат. Тилекке каршы жугуштуу эмес оорулардын тобокелчилик факторлору балдарда дагы байкалат. Дүйнө жүзүндө туура эмес тамактануудан улам семирүүдөн жапа чеккен балдардын жана өспүрүмдөрдүн саны 2000-жылга салыштырмалуу дээрлик 10 эсеге көбөйгөн. Семирүү кант диабетине алып келет. Жыл сайын анын балдар арасында жайылуусу жогорулап жатат. Ошондуктан силер азыртадан эле өз ден соолугуңарга байкоо жүргүзүүгө жана жугуштуу эмес ооруларга тобокелчилик факторлорун көзөмөлдөөгө тийишсиңер. Бул үчүн биз туура тамактанууга, физикалык жактан активдүү болууга, зыяндуу адаттардан баш тартууга, өз ден соолугубуздун көрсөткүчтөрүн билүүгө жана байкоо жүргүзүүгө тийишпиз.